Арча Бешиктен Южный магистраль Садыбакасов көчөнүн кесилишине жакын жерден жери 6 соток болгон ушул үй сатылат туугандар. Жакшы жер, природный газ, центральный канализация бар экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Ээсинин номери экранда жана описанияда. Ээси тел деп жазылып турат. Сатылуучу үйдүн жайгашкан жери Арча Бешик. Сиздер үйгө баруу үчүн Южный магистраль Садыбакасов көчөнүн кесилишинен түндүктү карай басасыздар. Катардагы 3-чү эле үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат туугандар. Магистральдан жакын эле бир 70-80 метр туугандар. Анан ориентир мынакей, бул жакта Сүмбүл баня, мечит, бул жакта спорт комплекс, Газпромго деле ориентир алсаңыздар болот. Анан бул жерден жүргөн көп эле автобустар, маршруткалар бар экен туугандар. Магистральдан Садыбакасов менен кирсеңиздер, оң тарапта катардагы 3-чү үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Шербет көчөсү жана Садыбакасов көчөнүн кесилишинде эле жайгашкан. Участогунун аянты 6 соток, эң эле түштүк чек ара бул жерден. Түндүк чек арасы аркы кошунага чейин болуп калат туугандар. Аянты 6 соток, углойдо жайгашкан үй туугандар. Так, анан негизги кирчү дарбазасы азыркы учурда Садыбакасов тараптан. Кааласаңыздар Шербет тараптан да кое алсаңыздар болот. Так, андан ары мынакей магистраль жакын. Бул жерде мечит, бул жагында спорт комплекс Газпром, Сүмбүл, аркы чыксаңыздар Шералиев көчөсү туугандар. Чыгыш чегара алсам, могу сары забор бүткөн жерге чейин, аркы кошунага чейин болуп калат. Электр энергиясы, природный газ, центральный канализациясы бар экен. Прожекторлор орнотулуп тур, печинде деле көчөлөр жарык экен туугандар, тротуарлар куюлган бул жактарда мынакей. Андан ары короосуна киребиз. Алда тарабы стяжка болуп тур, машина койгонго жай, жана бул жерде 14кө 12 болгон чоң үй туугандар. Сейсма пояс колонналарын көрүп турасыздар. Баары куюлган, кызыл кирпич менен салынган үй туугандар. Бул азыр бир эле этаж үй эмес, ылдый жагында туугандар. Сокольный этаж деп коет, мондай форшка терезелери бар. Ал жагы дагы 14-12, өйдөнкү үйү дагы 14-12. Сокольный этажы туугандар, ылдый жагы. Швейный цех, машиналары менен үтүк, жанагындай баары бар. Ошол швейный цехке даяр, келип эле колдоно берсеңиздер болот. Андан сырткары мына короосунда 40 тонналык курук контейнер, ички тарабы кургак. Так. Андан ары сиздерге азыр эми бул үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Өйдөнкү бөлмөлөр 8 бөлмөдөн турат. Кааласаңыздар, эгер бул швейный цехти иштетсеңиздер, мындан ары ишчилер үчүн жатакана кылып коесуздар туугандар. Кааласаңыздар өздөрүңүздөр жашап, ылдый жагында швейный цех иштетесиздерби? Кыскасы, мынакей ылдый жагында ушундай закройный столу, үтүктөрү, мондай швейный цех, оверлок жана башка сыяктуу швейга керектүү баары бар даяр экен туугандар. Бул жагында мынакей үтүктөрү, бул бөлмөсүндө болсо упаковка кылган жай экен. Үйдүн жердин документи баары жайында туугандар, алсаңыздар эле оформление дейт үй ээси. Дагы эмне маалымат? Арт тарабында деле кошуна менен орнотулуп аралык тышталган. Бул жагында бош жери, дагы кошумча курулуш кыласыздарбы? Ал жагына деле мынакей алды тарабында бош жери жана аркы чек арада ортодо аралык тышталган туугандар. Баасы бул үйдүн $250,000 сурап атыптыр. Анан дагы реальный клиенттер менен сүйлөшөбүз дейт. Ээсинин номери 0772 13 65 63. 0772 13 65 63 туугандар. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.